Эң негизги максаты ушул биздин бүтүрүүчүлөр. Ош мамлекеттик университетинин чоң жыйындар залында жумуш орундар жарманкеси өттү. Жарманкеге медицина факультетинин дипломдон кийинки үзгүлтүксүз медициналык билим берүү борборунун 100дөн ашуун бүтүрүүчүлөрү келди. Алар окуу жай бир гана билим берип гана койбостон жумуш табууда, ишке орноштурууда Ош мамлекеттик университети ар тараптан жардам берерин баса белгилешти. Бүтүрүүчүлөрдүн эң биринчи проблемасы бул жумушка орношуу болот. Ошондой эле биздин баардыгыбыздын азыр эң чоң проблемабыз өзүбүзгө жакшы жерден жумуш табуу, каалаган жерден жумушка орношуу болуп эсептелет. Өзүңүздөр көргөндөй, бүгүн Ош мамлекеттик университети бүтүрүүчүлөр үчүн өтө чоң возможность берип атат. Сунушталып жаткан жумуштар медайымдан тартып башкы дарыгерге чейин бар. Ал эми иш берүүчүлөр жаш дарыгерлер үчүн айыл жергесинде жумуш орун көп. Айлык маянада жогору баада төлөнөрүн айтышты. Чындыгында Баткен областында бүгүнкү күндө 98 жаш дарыгер жетишсиз болот да. Эң эле орчундусу бул ошол Лейлек, Колондо, Сүлүктө жалпы дарыгер практикалык борбор, ошондой эле Самаркандык жалпы практикалык борборлорунда абдан дарыгерлерге муктаждык күчтө. Ошондой эле Баткен район аймагында. Негизинен айлык маяна 20 миңден өйдө болуп саналат, 21 миңде орточо айлык. Жолугушууга Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Ош облусунун ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн, облустар аралык жана региондордон келген өкүлдөр, 50ге жакын ооруканалардын, клиникалардын жетекчилери катышты. Мамлекет тарабынан, жетекчилик тарабынан өзүңүздөр көрүп атасыздар, ушу бюджеттен бир топ акча бөлүнүп, биздин айрыкча жаш адистердин, медициналык мекемедеги кызматкерлердин айлык маянасы да көтөргөнгө бир топ жакшы алдыга кадамдар болду. Анан ошол эле кезде албетте чече турган дагы маселелер, көйгөйлөр бар. Жаш адистерди турак жай менен, жер менен, башка шарттарды түзүп, ушул мындай бир адистерди тартсак деген аябай жакшы, алдыга бир максаттарды коюп, мына иш чара өтүп атат. Жарманке иш берүүчүлөр менен медициналык мекемелеринин жолугушуусу үчүн аянтча түзүлдү. Жарандар ишке орношуу, жумуш берүүчү менен маектешүүгө даярдануу, кесиптик билим алуу боюнча кеңештерди алышты. Даяр кадрлар быйыл окууну бүткөндө жумуш менен камсыз кылуу максатта өткөргөнбүз. Бул жерде жумуш берүүчүлөр өзүнүн ооруканасында кандай кадрлар жетишпейт, кандай бош орундар бар тууралуу маалыматтарды алып келишти. Жумуш жарманкеси Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин дипломдон кийинки үзгүлтүксүз медициналык билим берүү борбору тарабынан жыл сайын уюштурулат. Мээрим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ош жаңылыктары. Университет уюштуруучуларына, уюштуруучу комитетке